Жалал Абад обласынан алынған аймақтар программасы қызматыңыздарда Баршынай Жанызақова, саламатсыздарбы. Алгач жумалықтан қысқача. Жарандык иштер боюнча мөөнөтүн бузуу менен каралгандар бул 133 иш. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы Медербек Сатыев Жалал Абад облусунда болду. Мындан ары сапатка аябай чоң көңүл бурулат. Билесиздер, оценка деятельности судей. Жалал Абад шаарында заманбап кинотеатр ачылып пайдаланууга берилди. Бул жер заманбап экрандар ошондой эле дал ушундай жумшак эмеректер менен камсыз болгон. Биз баарыбыз үй-бүлөлүк зомбулукту кыскартуу үчүн жоопкерчиликтүү аттуу иш-чара орун алды. Чоң ата мейли керекпизби? Апа келгилети. Суранам апа. Апа келгилети. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы Медербек Сатыев Жалал Абад областындагы район шаарларга сот тармагындагы кызматкерлердин иш мерчеми шарттары менен таанышып, Жалал Абад областындагы сот адилеттик үйүндө жыйын өткөрдү. Анда коррупциялык көрүнүштөргө туруштук бере албасаңар арыз берип иштен кетүүлөрүн белгиледи. Сот аткаруучулардын иши төмөн экендиги жыйындын жүрүшүндө маалым болду. Кененирээк кезектеги сюжетте. Жарандык иштер боюнча мөөнөтүн бузуу менен каралгандар бул 133 иш. Мында Жалал Абад облусундагы бардык район шаарлардын сот аткаруучулары, кызматкерлер жыйналышкан. Алгач Жалал Абад шаарындагы үстүбүздөгү жылдын ушул айына чейин соттордун чыгарылган чечимдери тааныштырылды. Ишмерчемде сот тарабынан чыгарылган чечимдери жокко чыгарылган учурлар арбын булгуну маалым болду. Иретим менен кетсем, Тойгонбаев Асанбек Рафкевичтики күчүндө өзгөртүүсүз калганы 61%, 61,11% болуп атат. Жокко чыгарылганы 30,56% болуп атат. Өзгөртүлгөнү 5,56%. Айтмолдоев Бакыт Аскаровичтики күчүндө калганы 55,17%, жокко чыгарылганы 22,41%. Өзгөртүлгөнү 22,41%. Байышев, Мирлан Байышевичтики күчүндө өзгөртүүсүз калганы 81,48%, жокко чыгарылганы 5,56%, ал эми өзгөртүлгөнү 12,96% болуп атат. Андан соң Жалал Абад облусу боюнча соттордун чыгарылган чечимдери да белгиленип, ар бир соттун ишмерчеми айтылып, бирок чыгарылган чечимдеринде ишмерчемдеринде жакшы эместиги төрага жеринде белгиледи. Судьялар боюнча айтып өтсөм, өзүмдүкү 75% күчүндө калтырылып атат, 25% жокко чыгарылып атат. Бул жерде айта кетсек, 4 ишин датталыптыр, 3-өө күчүндө, бирөөсү ошол мөөнөт боюнча иш караган экен. Ал мөөнөт боюнча ишти толук түрдө изилденбей калган деп жогорку соттон кайра кароого жөнөтүлүптүр. Бул боюнча жогорку соттун жүйөлөрүн эске алабыз, мойнубузга алабыз, катычылык кетип калгандыгын. Курманбаев, судья Курманбаевдин көрсөткүчү боюнча 77% күчүндө калтырылган, 22% жокко чыгарылган. Сот тармагына айлык маяна шарттар каралып, олуттуу көңүл бурулуп жаткандыгын төрага белгилеп, колу туткактар азыртадан арыз жазып, кетиштери мүмкүн экендигин белгиледи. Сот тармагы элдин ишеничин акташы керек, ар бир ишти сүрөө бербестен дыкат карап, адилеттүү чечим кабыл алышы керектиги да белгиленди. Областык сот, тем более сиздер биринчи инстанциядагы сотторго мындай пример катары болушуңар керек. Кайра өзүңөр кабыл алып аткан чечимдер көрсөткүчү чоң, төмөн сапаттагы чечимдер кабыл алынмаптыр. Урматтуу судьялар, мындан ары сапатка аябай чоң көңүл бурулат. Билесиздер, оценка деятельности судей и судов. Бул мыйзам кабыл алынды. Мындан ары ар бириңиздердин сапатыңыздарга ушул мыйзам менен баа берилет. Түшүнүп атасыздарбы? Ар бир судьяга ушул мыйзам менен баа берилет. Эски адаттарды артка таштап, жат көрүнүштөрдү болтурбоого, этика, тартип, жарандарга сыйлык мамиле менен иш алып барып, байыш үчүн келген кызматкерлер болбошу керектиги жыйында төрага белгиледи. Жокко чыгарылып аткан чечимдер боюнча
мындай анализ жок да сиздердечи. İştebey etkensizler. Emniyege iştebeyizler. İşteş gerek da. Praktikaga tuра келбет абы. Praktikaga жат көрүнүштөгү чечимдер кабыл алынып атабы. İştеңиздер да. Бул эмне деген көрсөткүч? Уят эмеспи? Мына элдин наразычылыгы ошодон пайда болуп атпайбы? Токтотуңуздар эми. Урматтуу судьялар, силерге ушунчалык ишенип, мына шаардык, областтык, административдик сотто мына судья болуп иштеп атасыздар. Анан кийин кабыл алган чечимдердин жарымы эле жок болуп атса, бул уят да. Мыйзамдуу адилеттүү чечим кабыл алуу менен элдин ишеничин актап, калкка ак тилден кызмат кылуу соттордун түздөн-түз милдети. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы буга чейин облустун район шаарлардагы сот тармагындагы кызматкерлердин иш мерчеми, шарттары менен жеринен таанышып чыкты. Барчынай Жанызакова, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалал Абад облусу. Жалал Абад шаарынын көрүнүшүнө өзгөчө көрк кошкон дагы бир маданий жай пайда болду. Жаз мезгилинен бери курулушу тынбай жүрүп жаткан кинотеатр пайдаланууга берилди. Ачылуу аземге биздин чыгармачылык топта күбө болуп келди. Жалал Абадда кино сүйүүчүлөр үчүн өзгөчө күн. Шаар тарыхындагы биринчи муниципалдык театр ачылды. Ал Спутник кечи шаарчасында орун алган. Заманбап кинотеатрдын курулушу элдин руханий жактан азыктанышына түрткү болорун кала тургундары белгилешет. Жазалгылар сону экен, сүйүнүп атабыз. Спутник шаарчасынын тургундарыбыз жакын, центрге барган чакта аябай сонун болуп тур. Кыргызстаныбызга кут береке конуп, жаштарыбыздын иштерине ийгилик болуп, ар дайым жаңылыктар жарала берсин. Кудайга шүгүр, жакшы ушуну куруп аткан мерде иштегендерге баарына аттарын билбесем дагы жалкы ыраазычылыгымды айтам. Жалал Абад шаарынын өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен дал ушул биз турган заманбап үлгүдөгү кинотеатрдагы салынып бүгүн пайдаланууга берилип жатат. Бул жер заманбап экрандар, ошондой эле дал ушундай жумшак эмеректер менен камсыз болгон. Кинотеатр 304 орунга ылайыкташкан. Кино көрөрмандар үчүн бардык шарттык каралып, жасалгалоосу да өзгөчө. Азыркы заманбап кинотеатр салынган ушул мэриянын жардамы менен. Бул Жалал Абадда биринчи кинотеатр. Заманбап экрандар менен покрытиясы атайлап жакшы качествого жасалган. 6 зал бар. Ушул эң чоң залы. 4 кичинекей залдар бар. И да бир VIP зал өзгөчө. Аякта комфорт креслолор коюлган да. Курулушка жалпы 54 миллион сом каражат жумшалган. Анын 50 миллион сому мамлекеттик казнадан. Жалал Абадды өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен каралса, калган 4 миллион сому жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн. Кинотеатр ишке кириши менен каланын казнасын толуктап турчу жай болот. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк деген мыйзам бар. Биз ошол мыйзамдын алкагында биз Galaxy кино компаниясы менен келишим түзүп, биз буларга өткөрүп берип атабыз иштетүүгө, бирок кинотеатр муниципалдык болот. Алар бизге жергиликтүү бюджетти толуктоо максатында өздөрү иштетип беришет. Эң негизгиси булардагы инвестиция 34 миллион акча каражатын жумшады. Себеби ичиндеги оборудованияларды ошолор коюп беришти. Белгилей кетсек, буга чейин дал ушул Түмөнбай Байзаков атындагы паркка муниципалдык Данек балдар оюн-зоок борбору да салынган. Эми анын жанына кинотеатр ачылып, бул эс алуу багы шаардыктардын сүйүктүү жайына айланууда. Нара Жапарова, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал Абад шаары. Учурда кыш мезгили өкүм сүрүп турган кез ар дайым ушул убакта электр энергиясын үнөмдөө маселеси жаралат. Коомчулукта электр энергиясы керек учурда көп өчүп жаткан деген сын пикирлер айтылып келет. Ага негизи эмне, адистер эмне дешет? Гүлзина Мөндөева айтып берет. Учурда кыш мезгили келип, андан сырткары аба ырайынын кескин түрдө төмөндөшүнө байланыштуу бүгүнкү күндө Кыргызстанда ар кандай энергетика тармагында өчүүлөр орун алып жаткандыгы жөнүндө өзүңүзгө да маалым болсо керек. Бирок бүгүнкү күндө адистер кышка болгон даярдыгы эң мыкты экенин, болгондо керектөөчүлөр тарабынан ашыкча жүктөн көп болгондугунан кезеги менен өчүрүүгө аргасыз болуп жаткандыгын айтышат. Ташбулак көмөк чордону Жалал Абад облусундагы эң чоң көмөк чордондун бири. Күн сайын бул жерде электр энергиясын үзгүлтүксүз берүү тартиби орун алат. Аба ырайы суук болгондуктан акыркы күндөрү керектөөсү 3 эсе өсүп кеткен. Кечки керектөө азыр
час пик болуп атат, азыр максимум 3 эсе көп алып атат азыр кечки керектөөбүз. Электр энергиясы ашыкча жүктөө менен пайдаланылып жаткандыктан электр энергиясы үзгүлтүүгө учурап жатат. Мында баштагыдай болуп трансформатор пайдалануудан чыгып же электр зымы үзүлүп калган авариялык өчүрүү жок. Болгону ашыкча пайдалануу орун алган жерлерде кезеги менен өчүрүп туруу зарылдыгы жаралат. Авариялык өчүүлөр деп азыр ушундай элде ушундай ой жаралып атат. Биз Жалал Абад электр тармактар ишканасы жай бою ошол кышкы сезонго даярданып жабдууларыбызды көмөкчү ордондорду линияларды ремонт өткөзүп келгенбиз. Азыркы учурда бизде авариялык өчүүлөр жок. Бул өзүбүз азыр Ташбулак деген көмөкчү ордондо турабыз. Бул жерде бардык электр жабдууларыбыз штат режимде иштеп жатат. Бизде болгону мына акыркы күндөрү орун алып жаткан кээ бир өчүүлөр бул жанакы кечки учурда элдин өзү кардарларыбыздын электр энергияга болгон сурооталары күнүн суук болгонуна байланыштуу бир нече эсе өсүп кеткенине байланыштуу жанакы башка жүктөмдөр пайда болуп калат ошо электр жабдууларыбызга. Ошол себептен биз мына кээ бир ошол башка пайдаланылган жерлерде жөнгө салуу иш-чараларын жүргүзүп жатабыз. Бул маселе азыр ошол эле болуп жатат негизинен. Ашыкча пайдаланууну жөнгө салуу максатында кыш мезгилинен тарта энергетиктер чоң керектөөчү эс алуучу жайларды соода түйүндөрүн кезмет менен саат эртең мененки 9-дан 6-га чейин, кечкисинде ушул убакытта турушуп рейд өткөрүшүүдө. Башкы максат үнөмдүү пайдаланууга чакыруу. Ошол чоң объектилерде ушундай кечки саат 6-дан 9-га чейинки час максимум маалында текшерип атабыз. Азыр бир 20-30-га жакын абоненттер бар. Ошонун бирөөсү бул чоң объектилердин бирөөсү. Кечинде нагрузкасы бул абоненттин азыр күнүзгө колдонгон электр энергиясы 180 киловатт. Азыр ушу час пик маалында күнөөгө келип ушу бирден экиден бала келип текшерип түшүрүп атабыз. Азыр текшеребиз азыр. Кандай болуп атат ана керектөөчүлөрдүн текшергениңиздерде? Текшергенден кийин азыр абоненттер ошо туура түшүнүп эле кечинде саат 6-дан 9-га чейин ошо сактап калат өздөрү билип. Себеби күнүгө экиден бала келип текшерип дежурствочулар отурат. Кимдир бирөөнүн ашыкча керектөөсүнөн бүтүн бир шаар, айыл же облус жабыр тартпашы керек. Ошондуктан мындай рейдтин жүрүп жатышын керектөөчүлөр колдошот жана белгиленген мөөнөттө ашыкча электр жылуулуктарын өчүрүшөт. Бизге күндө эле келип эскертүү берип атышат. Эскертүүнү туура кабыл алып атабыз. Клиенттерибизге да туура түшүндүрүп атабыз. Ошо час максимум баягы эрежеге баш ийип, мамлекетке салым кошуп, биз да кичине түшүнүп, мамлекетти да түшүнүп, мына кышта азыр көрүп атасыздар, суук болуп атат. Туура жагынан эле кабыл алып атабыз. Албетте бардык нерсени сарамжал пайдалануу керек. Болбосо анын кедергиси чоң авариялык кокустукка алып келүүсү мүмкүн. Ошондуктан мындай учурда коомчулук үнөмдөө максатындагы убактылуу өчүрүүлөрдү туура түшүнүп турса деген өтүнүч энергетиктерде. Гүлжана Мөндөгө, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал Абад шаары. Зомбулук болбогон үйдө бакубат жашоо өкүм сүрөт. Биз баарыбыз үй бүлөлүк зомбулукту кыскартуу үчүн жоопкерчиликтүүбүз аталышындагы иш-чара Жалал Абад шаарында орун алды. Ага кала жетекчилери, ата-энелер, окуучулар катышышты. Үй бүлөдө кордук көргөн кыз, үйүнө баргысы келбеген окуучу, жан дүйнөсү ата-энеси тарабынан сындырылган. Ата-энем бири-бири менен урушпаса экен деген ойлорун окуучулар видео ролик сүрөттөр аркылуу жан дүйнөсүн сүйлөтүшкөн. Чоң атам эле керекпизби? Апа келгилечи. Суранам апа. Апа келгилечи. Бала атасынан поддержка албаган болсо, бул алдыга жыла албайт да. Şu ennenin rolü bu emniyeten oldu bu ennenin rolünde, то есть ennenin psikikasını dele buzgan bu güyo jaktan ata taraftan boldu. Neden al içi alıp gelip urgandıktan, janjal salgandыкtan al ennenin psikikası buzulup al balaga tasirin berdi. Anda уже баланын келечеги жок болот да. Үй бүлө бул чакан мамлекет. Ата-эненин жүрүм туруму, баскан турганы, бири-бирине кылган мамилеси, балдарга кылган мамилеси ар бир баланын жакшы же жаман багытка баштай тургандыгын бүгүнкү иш-чарада таамай так көрсөтүлдү. Бирок ата сагынычым ашып, ташып, окууга да көңүлүм келбей жүрөт. Апам кандай? Эчен сол жакшы элеби? Таасирдүү болду. Жакшы, молодец. Жаш болсо дагы ушуларды аткарып, элдерге жеткирип атат.
Бул жерде ошо балдардын ата-энеге болгон курсалыгы ошол жөнүндө кеңири токтолгон. Ата-энелер барыбыз биргеликте иш алып барып, карасак балдарыбыз жакшырат. Үйдө тынччылык болсо, баягы коомдо дагы жүргөн жеринде дагы тынччылык, көңүлүң ток болуп, иш дагы иштеген келет го. Жалал-Абад шаарында жаш өспүрүмдөр арасында 2024-жылдын 11 ай ичинде 109 үй бүлөлүк зордук зомбулук катталган. Ал эми Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан 2 айлык ишмерчем орун алган. Анын алкагында Жалал-Абад шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан биз баарыбыз үй бүлөлүк зомбулукту кыскартуу үчүн жоопкерчиликтүүбүз аталышындагы иш чаранын алкагында мектептерге 1-ноябрдан 20-ноябрга чейин видео ролик жана сүрөттөрдү тартуу боюнча сынак жарыяланып, мында жыйынтыгы чыгарылып, белектер берилди. 30 мектептин ичинде 3 мүнөттөн ашпаган видеоролик жана ошондой эле сүрөт тартуу конкурсун жарыялаганбыз. Ошол конкурстун жыйынтыгы менен биз масштабтуу иш-чара өткөрдүк. Бул иш-чаранын максаты бүгүнкү күндө мектеп окуучуларыбыз үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тартып калгандарыбыз бар, аялдарыбыз жабыр тартканыбыз бар. Деги эле расасына, жынысына карабастан үй бүлөлүк зомбулукка душар болгондор бүгүнкү күндө көйгөйлүү маселе болуп жатпайбы? Үй бүлөдө зомбулуктун чордунунда жашап, билим тарбия алган өспүрүмдөрдүн көпчүлүгү жан дүйнөсү жабыркап, тарбия билимден жада калса ойлору терс болуп калганына биринчи ата-эне себепкер экендиги мында белгиленди. Мугалим менен тыгыз байланышта болуп, айлана чөйрөсүн карап, жан дүйнөсүн ачуу ата-эненин түздөн-түз милдети экендиги талашсыз. Барчынай Жанзакова, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал-Абад шаары. Өлкө аймагында асыл тукум мал чарбачылыгын жандантып, сандан сапатка өтүү талабы бир нече жылдан бери коюлуп келүүдө. Бүгүнкү күндө көпчүлүк аймактарда асыл тукум мал чарбасын негиздегендер көбөйө баштады. Аксы районунда бул жаатта жүргүзүлүп жаткан аракет менен аймактык кабарчыс таанышып кайткан. Жан келдим жерде 5-6 үй. Байланбаган уйлар эле. Аксы районунун Жергетал айылында Нарымбетовдордун үй бүлөсү асыл тукум мал чарбачылыгын өнүктүрүү аракетин көрүүдө. Жалпысынан 50дөн ашуун ангус түрүндөгү уй багууда. Мындай уйларды 2023-жылы Орусия жана Казакстандан алып келген. Андан бери бир жолу төл алууга жетишти. Сууга өтө чыдамкай уйлар келет экен. Таш эмеге жайка да жакшы жайлоого. Буларды багуу эмес, буну көбөйтүү максатында кылынган мал чарба бул. Асыл тукум мал чарбасы кылып ачтык. Кыш кызын кармайбыз сарайда. Эрте жастан баштап анан жайытка алып кетебиз да. Эт багытындагы уйлар кыш айларында короодон чыгарбай багылат. Жем чөбү өз убактысынан кечиктирилбей берилет. Талант Нарымбетов канат ата фермердик чарбаны негиздеп иш баштаган. Башында кадимки жайдары бука багып сатып жүргөн. Кыргызстанга кайсы малдар ыңгайлуу дегенде, ошо арасынан биз ошо ангус пародозунда уйлар тандап алдык да. Себеп бул тез жетилет. 2,5 жылда өзүнүн максимумуна жетет. Анан кийин эт багытындагы. Анан ошо ар кандай шартка, погодага туруктуу, жайлоого жүргөнгө ыңгайлуу, ушундай шарттарга карап кызыгып анан ушуну алдык. Былтыр мен сразу эле ошо уйлар алганбыз. Былтыркы төлү ушул, мына ошо өзүңөр көрүп тургандай былтыр төлдөрү алдык. Чарба ишин жөнгө салууда атайын жардамчы жалдап алышкан. Ага ай сайын 20 000 сомдон эмгек акысын төлөп берет. Эртең жетилерде келем, тикелип ошо чөп салабыз. Биринчи келгенде эле чөп салып, андан кийин чөптөн кийин жем салып, ушинтип менен боктон тазалап, күн өтөт ушинтип эле. Абет болуп калат. Жемини берип, сууларын берип, азыр суу берип атканбыз азыр. Сууну берип бүттүк да. Асыл тукум мал чарбачылыкка өтүү учурдун талабы болууда. Соңку жылдарда жайыттар деградация болуп жатканы байма-бай айтылууда. Сандан сапатка өтүп жайыттардын жакшырышы малдын санын кыскартуу менен башталат. Тагайбек Акматов, Акназар Сулайманкулов, Аксы району. Мына ушундай кабарлар менен аймактар программасы жыйынтыкталды. Келерки көрсөтүүгө чейин амандашканча саламатта туруңуздар.